Ырдын пири ырыспайдын, жолугупсуз мага бекерсиз деген уккулуктуу обонду ырын аккордеондун коштоосунда ар бир кайрыктарына өзгөчө маани берип кайталап жаткан бул ырчы айым Махабат Токторбаева. Каарманыбыз Рыспай Абдыкадыров атындагы эл аралык академиянын 30 жылдыгына карата өтүп жаткан Сузак райондук кароо сынагына райондогу Багыш айыл аймагына караштуу Ленин айылынан келип катышууда. Эл аралык Рыспай Абдыкадыров мүчө болуп ырдап жүрөм. Көптөгөн сыйлыктарды алдым. Себеби бул Рыспай агайдын ырын баштабаганыбыз себеби Рыспай агай биздин 76-80 жылдардагы студенттер биз ошол Рыспай агайдын колунан окуп калгандыгыбыз. Ошол үчүн Рыспай агайдын ырдарында көп көңүл көрүп, дайыма кандай конкурстар болсо Рыспай агайдын баардык конкурстарына катышып, сыйлыктарын алып жүрөм. Arasından eldirdi. Залкардын мукамырлары түбөлүк жашайт биз менен аталышындагы эл арасынан чыккан таланттарды тандоо иретиндеги кароо сынакка катышкандардын жаш курагы чектелбеди. Жалпы 20 элдик таланттар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Уюштуруучусу Сузак районундагы Рыспай Абдыкадыров атындагы клубдун жетекчилиги болду. Бул өзү негизинен Рыспай Абдыкадыровдун клубу болуп биз турган клуб. Бұл ошо 2008 жылы уюшулган, 2009 жылы туламына ачылган. Ошондон бери ушул райондо ушул клуб иштеп келем. Ошондон бери ушул клубду мен жетектеп келем. Көпкө эле жакшы нерселерди өткөрөбүз. Бир жылда 2 жолудан качып болгон арада, толгон арада дегендей. Мына бүгүн дагы биздин ушу күнүбүз келип, ушу кестесин өзгөргөндөн акыркысын 5-нчи жыйынтыкта өткөрүп атабыз. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын биринен салай экинчиси обого созолонтуп жаткан элеттик ырчыларды баалоо жагын Кыргыз Республикасынын эл артисти 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси Арзбек Бедияров жана Рыспай Абдыкадыров атындагы эл аралык академиясынын президенти Султан Борошев, ошондой эле музыка жаатында өзгөчө орду бар инсандар алышты. Биздин клуб эл аралык клуб академия өзгөрдү. Географиясы кеңейди, 15 мамлекетте 1,5-ден ашык чөйрөбүз бар. Алардын көпчүлүгү мына фестивалга Түркияда, Өзбекстандан, Тажикстандан келишип, Казакстандан келишет октябрь айында. Январь айында филармонияда чоң мамлекеттик деңгээлде чоң иш-чара өткөрөбүз. Эл сүйгөн ырчы Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү кезинде маркум акын Эгемберди Эрматовдун сөзүнө жазылган 3 октавадан турган Махабат жөнүндө балада деген чыгарманы жараткан. Бул ырды аткаруу татаал болгондуктан чанда гана аткарылат. Бирок бул күнү белгилүү ырчы кыз Чынара Дооронова жогорку чеберчиликте ийине жеткире алгандай аткарды. Жыйынтыгында калыстар тарабынан жогорку баага татып, кароо сынактын баш байгесин жеңип алды. Диплом гран-при менен Доронова Чынара сыйланат. Рахмат ушул калыстар тобуна биздин ушул даярданганыбызды, үнүбүздү, чыгармачылыгыбызды баалап, ушул бизге баш байгеге бергенине ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ушул Рыспай Абдыкадыров атабыздын ыры түбөлүк өчпөй бизден кийинки муундарда дагы ырдала бермекчи деп ойлойм. Жыйынтыгында калыстардын чечимине ылайык Чынара Дооронова, Бекзат Кочкоров, Жылдызкан Эргешова, Нурмухан Кырбашев, Базарбай Мадоморов, Махабат Токторбаевалар октябрь айында өтүүчү Рыспай Абдыкадыров атындагы эл аралык академиянын гала концертине катышууга жолдомо алышты. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Сузак району.